Кушубак кутман күнүңүздөр менен урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, арбаңыздар. Кайрадан эле сиздердин назарыңыздарда кыйырдагы кыргыздардын балдары үчүн деген долбоорубуздун кезектеги чыгарылышы. Бул жолу биз Бакча маалы деген ырдын тарых таржымалына токтолобуз. Аны айтып бериш үчүн адаттагыдай эле өзүңүздөр жакшы билген, тааныган Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү, Жаштар сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, доцент, акын Элмира Төлөкова кайрадан убактысынын баарын бөлүп, мына сиздер менен жолугушуу үчүн келди. Бул Бакча маалы деген ыр бакчадагы балдардын бир күндүк жашоосу чагылдырылган. Эртең менен апасы ойготуп, ата энеси ойготуп, анан мектепке барып, ал жерде түшкө чейин сабак окуп, түштөнүп, түштөн кийин уктап эс алып, анан кечинде үйүнө келген бир күндүк жүрүшү. Ошол убакта саатты үйрөтүү деген максат бар да бул жерде. Саат канчада ойгонду, саат канчада тамак ичти, канчада окуду, ошол саатты үйрөтүү деген максат коюлуп жазылып калган. Максаты ушул жазылуу себеби. Ошол баягы эми бала кезиңизде деле ошо бакчага барып жүрдүңүз да? Бакчага айыл жеринде кичинекей бакчабыз бар эле, барып жүргөм. Мен аны Догдурбай Урманбетов агайга жазылгандан кийин кайрылдым. Менде бир Бакча маалы деген ыр жаралып калды. Окуп көрөсүзбү, балким обон чыгып калабы деп сурасам, алып келип көр, мен окуп көрөйүн деди. Анан агайга ырды берип койдум эле. Бир топтон кийин обон чыкты. Бул бет ачарда ырдалган эмес турбайбы анда, Ырдалбай калды бул ыр. Бирок ошентсе дагы биздин көрүүчүлөрдүн эсине салып өтөлү, кимде ким ошол жакшы нота тааныган болсо, музыкалык мектептер деле бар да айылдардачы, айыл жерлеринде. Обонун өзүңүздөр каалагандай кылып, ошол ырчы балдар көп эле, ошолорго ырдатсаңыздар дагы болот. Бул эми бет ачарда дагы бир топ балдар көркөм окуп кеткен, себеби деген баягы үлгү катарында дагы көрсөтүп коелу деп атпайбызбы? Ошол эле кадимки эле мектептин балдары, кенже класстын окуучулары окушкан. Балким сиздер андан дагы артык кылып даярдашыңыздар мүмкүн деген ойдомун да. Бакча маалы деген ырды номер 99 орто мектебинин окуучулары Үчкемпирова Таңсулуу кыргыз тилинде, Мурзаева Айбийке орус тилинде, Абабакирова Айлин англис тилинде көркөм окушту. Орус тилине которгон Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү Жылдыз Акаева жана Орусиянын Жазуучулар союзунун мүчөсү Анна Бичевина. Англис тилине которгон Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты, доцент Алтынай Токтоматова. Сүрөтүн тарткан Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Айтбүбү Бадакшанова. Төмөнкү тасмага айткандарыбыз далил болсун үчүн көңүл буралы, анан кийин кайрадан студиябыздан жолугабыз. Апам атам ойготот, таңкы саат 7-де. Бакчабызга кетебиз, кайтам үйгө кечинде. Чык чыкылдап, саат жебеси чыкылдап, бакча маңын көрсөтөт, кайсы бак айтчы бат. Таңкы саат 9-да сабак болот күнүгө. Тамга таанып жазганды үйрөнөбүз биз күндө. 12-ни көрсөтөт, саат жебеси кыскасы. Тамактанып эс алабыз, анан мезгил уктачып. Мезгил менен жарышып, чоңоёбуз биз дагы. Ата энени урматтап, эже агайды угалы. Мен ушул ырды орус тилинде айтып берем. Детсадовская пора. В 7 утра у нас подъем. Мама с папой встали. И я встаю, и мы идем с ними в детский садик. Наиграюсь с детворой, вечером бегу домой. Так, тик-так, бегут часы, стрелки часиков спешат. Сколько времени, скажи? Идешь во сколько в детский сад? В саду с утра урок игра, лепка рисование, чтению пришла пора, буквы знать заранее. Счет, письмо, танцуй и пой. Ах, устали мы с тобой. Часики 12 бьют. На обед позвали нас. Потом в кроватке все идут. Наступает тихий час.
Время свой ведет отсчет. Мы растем, оно идет. Мы в саду живем все дружно, послушны воспитателям. Но и дома очень важно дочкой быть старательной, маму с папой уважать, никого не обижать. Мен ушуларда англис тілінде айтып беремін. Time for kindergarten. My mommy and daddy wake me up at 7 sharp in the morning. We go to the kindergarten. Then I come back in the evening. Tick tock, the clock keeps ticking. It's time to go to the kindergarten. Then I come back. Can you tell me the right way? At 9 in the morning, we always have classes. Each day we learn to read and write our ABCs. It's a short time till noon. When the clock strikes 12, we have lunch and go to bed to rest. Time passes and keeping pace, we grow up fast. Let's respect our parents. Let's obey our teachers. Келип, ушу тарыхтар маалын айтып бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ал эми келерки чыгарылышта селкинчек деген ырга токтолобуз. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.